Көргөндө көңүл кантип чалгыбасын. Көк ирим тереңдикке тартыласын. Жамгырдан деңиз мынча толкуп атса, жандоодон акын кантип чалкыбасын демекчи. Саламатсыздар урматтуу биздин көрүүчүлөр, сүйүктүү көрөрмандар. Бизде бүгүн алгачкы поэзия мүнөттөрүбүздүн коногу Кудайбердиева Элнура болмокчу. Саламатсызбы, Элнура? Алгач эле Элнура өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз бизге. Менин атым Кудайбердиева Элнура. Ош мамлекеттик университетинин тарых жана социалдык иштер факультетинде 4-курста окуйм. Үй-бүлөдө 4 тууганмын, 4 туугандын экинчиси. Айтсаңыз, Элнура, поэзияга сиз кантип келип калдыңыз эле? Алгачкы мисалы ырларыңызды кантип жаздыңыз? Кантип ыр жазып баштагансыз? Ыр жазууга кызыгууну кичинекей кезимде эле жазчумун, бирок толук кантип кызып калганымды өзүм деле түшүнбөйм. Кичинекей деген алгачкы ырыңызды канча жашыңызда? Кичинекей кезимде мен 3-классымда болсо керек. Анда ыр жазууга бир аз кызыкчумун да. Анан Алка Осмоновдун Сколь ырын бир аз оңдоп туруп эле мен жаздым деп апама көрсөтүп койгом. Анан апам ошондо айткан, ыр жазганда акын өзү жаңылануу менен жазыш керек деген да. Мен ошондон кийин мындай толук ыр жазып, же болбосо өзүм калемдер жазып баштадым окшойт. Өмүр уланат. Кеп-кичине ширин таттуу бөбөктөр, кирпигинде бир бактылуу мүнөттөр, кирдесе да үстүндөгү кийими, кир болбогон аруу, таза жүрөктөр. Барбаймын деп күндө бала бакчага, баралынча бакырып үйдө чуу сала, бактысызмын деп өзүн бала кичине, барат күндө айласыздан бечара. Алмашты бала бакча чоң мектепке, асынып алган сумка толо китепке, алипени жаңы гана үйрөнсө да, алат 5 сом ар бир алган бешине. Окуу жайга жан кирип студент, окумуштуу болуп кетсем деп тилейт, ойлобогон жерден чыгат ак сүйүү, ортосунда махабатты танда деп. Чоң турмуштун мектебин арттанып, чоң максаттар калды артта жашынып, чоочун экөө жаңы гана үйлөнүп, чогуу жашайт бир үйдө түтүн булатып. Тун наристе көрүп экөө бактылуу, турган чагы ат кое албай аралжы, турмуш ушинтип улангандан уланып, токто бүбү болду кыз акыркы. Каарылыктын доор айланып алардан, кемпир чал деп бирин бири аташкан, кийин болду чоң ата, эне сүйүктүү, кээде туруп жаштык кези самашкан. Турмуш ушундай, келет бирөө, кетет башкасы. Турабыз азыр биз жер үстүндө, ошол бизге башкысы. Элнура, айтыңызчы, деги эле ыр кантип жаралат? Сиз кайсыл учурда ыр жазып, эмнелерден таасирленип ыр жазасыз көп учурда? Негизи ыр жазганда баары эле акындар ушундай болсо керек, мындай өз жалгыз калганда, же болбосо турмуштун кандайдыр бир кайгы же азап тарткан убактарда болушу мүмкүн. Ошол убакта мен көп ыр жазам. Мисалы үчүн кайгыга батканда. Анан бир жолу Нарсулуу Кургубаевага суроо узатып калган элем. Ырларыңыздын көпчүлүгү кайгыны билдирген ырлар экен, эмне үчүн бактылуу ырлар жок депчи. Ошондо биз бактылуу учурларыбызды, мисалы үчүн досторубуз менен же жакын адамдарыбыз менен чогуу ойноп күлүп өткөрүп салат экенбиз да. Эми кайгыга баткан убакта биз өзүбүз жалгыз калат экенбиз. Ошол убакта биз ыр жазабыз. Ыр жазуудан башка, мисалы, башка эмнелерге кызыгасыз? Китеп окугангабы же болбосо башка өзүңүздүн хоббилериңиз кандай? Ыр жазуудан башка китеп окуйм негизи. Кайсыл жанрда китептерди окуйсуз? Негизи адабий көркөм чыгармаларды окуйм. Ал эми башка убактарда жумуштамын. Кутман элим бейпилдикте жашасын, доорун сүрүп бул ааламда тынчтыктын. Улуулардын дайым алып атасын, өсө берсин уул кыздары кыргыздын. Талаш тартыш, согуш деген болбосун. Гүл дүйнөдө тынчтык дайым орносун.
Мамлекеттер болуп дайым ынтымак, кара мышык бузбаса экен ортосун. Жан дүйнөдө дайым туруп жылуулук, жүрөктөрдө жаман сөздөр чыкпасын. Көдөнүбүз толуп дайым жакшыга, жалаң гана жакшы ырлар ырдалсын. Ар бир эле адам үчүн, ар бир эле акын үчүн, албетте бул эң ыйык инсандар, алардын ата-энелери. Баарыбыз ата-энебизди жакшы көрөбүз. Албетте сиздин дагы ата-энеңизге арнап жазган ырларыңыз бар деп ишенебиз. Ошолордон окуп берсеңиз. Апамдын дүйнөсү кеңдигине суктанам. Апам менин жаркылдаган сынбаган, жылуу сүйлөп, урушпаган, урбаган, күн нурундай жарык берип баарына, апамдын дүйнөсү кеңдигине суктанам. Бир мага эмес, төртөөбүзгө тең нур чачкан, күйүп өлөңдөп, эмгектен тынбаган, дүйнөнүн кеңдигине салыштырбайм анткени, апамдын дүйнөсү кеңдигине суктанам. Анда болорум жалпы эле замандаштарга арналган болсун. Замандашым, кел жазып көрөлү жашоо сценарийин. Кара, кедейликти же байлыкты танда бирин. Тандабай да койсоң болот анткени жазып бүткөн тагдырыбызды Кудай 1000 жыл мурун. Биле албайбыз тагдырга эмне жазылганын. Ашыкпайлы, кайгырбайлы, болбойлу кулу акчанын. Жай гана жашайлычы таза ароо жүрөк менен, сезеличи өмүрдүн бизге берген таттуу даамын. Анда эмесе урматтуу көрүүчүлөр, биздин бүгүнкү поэзия мүнөттөрүбүз соңуна чыгып калды. Сиздер менен кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Биздин Instagram, YouTube каналдарыбызга катталганды унутпаңыздар.